Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Бүгүн Ош шаарында баштала турган парламенттин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин көчмө жыйынында диний экстремизм көйгөйүн чечүү жолдору ортого салынат. Ошондой эле Ош облусундагы кулчулукка каршы күрөштүн жүрүшү, адам сатуунун курмандыктарынын социалдык укуктук абалдарына баа берилет. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, эрте никеге туруунун коомго тийгизген кесепеттери да күн тартибине киргизилген. Мындан тышкары депутаттар облустагы социалдык, маданий жайлардын абалы менен да таанышмакчы. 11 мартка карата Ош шаарындагы шайлоочулардын саны 115.797 адамды түздү. Парламенттик шайлоо маалында болсо, бул сан 107.000 эле. Ортодогу айрыма 9.000 адамга жакындайт. Шайлоочулардын саны боюнча мындай чоң ажырымдын себебин мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев ынтымакка түшүндүрүп берди. Парламенттик шайлоо маалында форма 2 менен добуш берүүгө мүмкүнчүлүк болгон. Башкача айтканда, республика 1 округ деп эсептелип, жарандар арызы аркылуу каттоосу кай жерде экенине карабай каалаган аймактарда добуш берүү укугун алган. Мисалы, каттоосу Ош шаарындагы шайлоочу Бишкектен добуш берип жатты. Парламенттик шайлоо бүтөөрү менен ар жакта которулган Оштун 10 миңдей шайлоочусу кайра калаанын тизмесине кайтарылды. Экинчиден, андан бери биометрикалык маалыматын тапшырып жатышат. Жашы жеткендер паспорт алууда, кайтыш болгондор тизмеден чыгарылды. Айтор тизме күн сайын толукталып турат, деди Сарпашев. Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо 27 мартта өтөт. Калаада 73 шайлоо участкасы ачылган. Эми өлкөдө айыл өкмөт башчыларын эл түз шайлашы мүмкүн. Тандоону калктын өзүнө коюп берүүнү жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп чыгышты. Эл өкүлдөрүнүн айтымында, жергиликтүү кеңешин шайлоосу тааныш билиштикке такалып, кызматка татыктуусу келбей калууда. Эл өзү тандаган учурда болсо, мындай көрүнүштөргө жол берилбейт. Татыктуусу шайланса, айыл өкмөттөрдүн иши жакшырат деп ишендиришүүдө. Сунушталып жаткан мыйзам долбоор эл күткөндөй добуш береби? Кабарчыбыз Кылымжан Азамат кызы кызыгып көрдү. Өз алдынча башкаруу органдарын түз шайлоо мыйзам долбоорунда айыл өкмөт башчыларын жергиликтүү эл тандайт. Мында талапкер жергиликтүү эл менен жолугушуп, өзүнүн иш пландары менен тааныштырышы керек. Мыйзам долбоордо талапкердин иш билгилигин эл өзү баалоосу эске алынган. Негизи айыл өкмөттүн башчылары жана мэрлер түз шайланыш керек да. Бирок да мэрлерди кое туруп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын шайлоо жөнүндө жаңы мыйзам кирип атат да, ошонун үчүндө айыл өкмөт башчыларын эл түз шайласын деп атабыз. Эмне үчүн? Ушул айыл өкмөттүн башчыларын түз колдоону эл каалап атат. 11 депутаттын 6-ын сатып алыш да оңой болуп атат да азыркы вакытта. Кеңештин чакан кеңештерде 11 эле депутат, анын 6-ын добуш берсе, бул шайланып калат. 6-ын экөө классташы, экөө тууганы дагы экөөнү сатып алса, ошо менен оңой болуп атат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору колдоо тапса, айыл өкмөт башчысынын ишке болгон жоопкерчилиги жогорулайт. Себеби жетекчинин эл алдындагы убадасы ага стимул берет. Учурда бул долбоорго көпчүлүк эл макул. Эл деген билет, ким кандай кызмат жасап атканын, ким кандай кабыл алып атканын, ушул отурупташкан эл өзү шайлаганы жакшы. Жалпы эл билет да. Алар өздөрү эле шайлап алса туура келбейт. Эл баарын билет, ким иштеп атат, ким иштебей атат. Себеби эл билет ким кандай экен. Беркинде депутаттар шайлатып койсо, депутаттар бөлүнүп алып өзүнө жакын бирөөнү шайлап коет да болду. Эл шайласа эл билет. Эл өзү тандай алат. Элдин көзү жетет. Эл баары жокту ушунча жылдан бери баалап билип бүткөн. Өздөрү каалаган айыл өкмөтүн шайлап алышка укуктары бар. Айрым серепчилердин баамында айыл өкмөт башчысы эл тарабынан шайлана турган болсо, уруу-урууга, улутка бөлүнүү келип чыгышы мүмкүн. Эгерде долбоор кабыл алынып калса, бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүгө туура келет. Анын ичинде каржы жагы да эске алынышы керек. Анан мен оюмча бул маселени бир жактуу караган туура эмес болуп калат. Эмне үчүн? Анткени эки жагын тең караш керек. Биринчи, буга чейин деле мындай шайлоолор болгон. Ошого кайрылып келүү жөнүндө маселе жаралып аткан болсо, анын жакшы жактарынан, тескери жактарын караш керекпиз да. Биринчи мен терс жактарынан баштагым келип отурат да. Жогорку кеңешке болгон шайлоолордо мүнөздүү болгон тескери жактар дагы ошол деңгээлге дагы түшөт. Бул эмне? Бул эмне ошол сатып алуу маселелери, анан сатып алгандан кийин жоопкерчилик маселеси кандай болот деген нерсеге алып келет да. Буга чейин да өлкөдө айыл өкмөт башчыны жергиликтүү калк тарабынан шайлоо жүргүзүлгөн. Ошондуктан эл арасында түз шайлоо түшүнүгү бар. Бирок ал учурдагы шайлоого салыштырмалуу өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Азыр айтып атышпайбы, депутаттар гана шайлап коюп, кыйыр шайлоо.
депутаттар гана шайлап коет дагы анан жергиликтүү коомчулук ошол жерде жашаган элдин алдында айыл өкмөттөрүнүн жоопкерчилиги азайып кетти. Мен бул нерсеге кошулам да. Анткени шайлоо мезгилинде дагы азыраак шайлоо депутаттарды дагы аны деле эч кимден жашырып мүмкүн эмес. Алар дагы сатып алуу, коркутуп, үркүтүү аркылуу шайланып алышат дагы жоопкерчилик, түздөн-түз жоопкерчилик азайып кетет. Мына ушул жагынан алганда менин оюмча түз шайлоолорду киргизүүнүн дагы жакшы жактары бар. Мыйзамга өзгөртүү киргизип, жаңылануу жасоодо укуктук маселеде кылдат мамиле кылуу керек дешет серепчилер. Белгилей кетсе, Кыргызстанда 2001 жана 2005 жылдары айыл өкмөт башчыларын түз шайлоо жараяны жүргөн. Кылымжан Азамат кызы Азам Бузриков, ынтымак. Айыл өкмөт башчыларын эл түз шайлай турган мыйзам долбоору даярдалган. Учурда толуктоолор киргизилип жатат. Кылымжан, айтсаңыз, мыйзам долбоор качан жогорку кеңештин кароосуна коюлат? Айыл өкмөт башчыларын эл өзү түз шайлайт мыйзам долбоору буга чейин жогорку кеңештин 5-чакырылышында даярдалган. Учурда ага толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Негизги өзгөртүү шайлоо биометрикалык каттоонун негизинде жүргүзүлөт. Мыйзам долбоору толук даяр болгондон соң Ош жана Бишкек шаарларында коомдук угууга коюлат. Рахмат, кесиптеш, берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Кыргыз Республикасынын президентинин 4 жарлыгы Кыргыз Республикасынын жарандыгына 2439 адамды кабыл алуу тууралуу. Алардын басымдуу бөлүгү этникалык кыргыздар, тарыхый мекенине кайтып келген Өзбекстан Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын мурдагы жарандары. Кыргыз Республикасынын президентинин дагы бир жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгынан 1010 адам чыгарылат. Ош шаарында алгачкы ирет Кытай, казак жана кыргыз акындарынын айтышы болорун Ош шаардык маданият башкармалыгынын жетекчиси Топчубай Доспаев билдирди. Анын айтымында акындардын айтышы 19-21 март күндөрү Султан Ибраимов атындагы Ошулдук драма театрында өтөт. Иш-чараны СССРдин эл артисти Болот Шамшиев, Ош шаардык мэриясы жана Алтын комуз продюсердик борбору уюштурат. Аталган иш-чарада 3 өлкөдөн келген акындар, акындардын падышасы Ош Ноорус 2016 наамы үчүн ат салышат. Акындардын айтышында Түгөлбай Казаков, Эгенберди Эрматовдор баш болгон акындар жана маданият өкүлдөрү калыстык кылышат. Эми болсо дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. АКШнын Уэппетон шаарында зоопарк кызматкери кичинекей кенгуруга эне болду. Аманда аттуу айым энеси өлүп калган жандыкты сактап калуу үчүн аны баштыкка салып көтөрүп жүрөт. Ал күн-түн дебей кенгуруну карап, өсүп жетилүүсү үчүн колдон келген аракетин көрүп жатат. Кененирээк кийинки материал. Аманда Дукарт АКШнын Уэппетон шаарындагы зоопарктын кызматкери. Эми ага көнүмсүз жумушту аткарууга туура келүүдө. Таңкы саат 3-тө мага коңгуроо чалып, тез келип балаңды алып кет дешти. Бир нече күн мурда бул кичинекей кенгурунун апасы өлүп калды. Адам баласынын өсүүсү биринчи эненин ичинде болгондой эле буларда да энесинин башыгында өсүп жетилет. Эми Аманда күн-түн дебей кичине жандыкка кам көрүүдө. Аны менен катар башка жумушун да калтырган жок. Мен тынымсыз иштеймин, бирок кичинекей кенгуруга да кам көрүшүм керек. Кенгуру күн санап чоңоюп жатат. Аны көтөрүп жүрүү да кыйындашууда. Ар күнү түрдүү кыймылдары пайда болуп жатат. Бул өтө сонун. Өзүмө да тажрыйба арттырдым. Аманда качан болбосо да эне болууга даяр экенин билдирет. Кичинекей кенгуруну сактап калуу үчүн колубуздан келген аракеттерди көрдүк. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайттарда жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Башталган иш жумаңыздар көңүлдүү улансын.